Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve l'aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ya alimu ya hakim. Assalamu alaikum urmattu momun musulman agayini eje qarindaşlar. Sizler menen бүгүн biz Orozo tuuralуу сабагыбызды улантмакчыбыз. Буга чейин сабактарыбызда орозонун аныктамасы жана анын түрлөрү, орозодо ниет кылуу деп сабактарды өттүк эле. Бүгүнкү сабагыбызда Кудай буйрса орозонун түрлөрүнө кирген ошо Рамазан орозосун кимдер кармабай турса уруксаат болуп эсептелет. Жана ошондой эле андан сырткаркы нафил орозолорду кандай адамдар кандай учурда ачса уруксаат болуп эсептелет. Жана ошондой эле кайсы бир адамдар Рамазан айында атайлап оозун ачып алган болсо каффарат деген бар. Мына ошол каффаратты кантип бериш керек, кантип төлөш керек, же болбосо кантип өтөп бериш керек деген сыяктуу маселелерди сүйлөшөт экенбиз. Эми Рамазан орозосу ар бир мусулманга милдет болгон, фарз болгон орозо болуп эсептелет. Мына ушул милдет болгон Рамазан орозосун дагы кээ бир адамдар кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет экен. Азыркы учурда мына кармабай турса уруксаат экен, бирок кийин кайра казасын кармап берет. Алар кимдер дей турган болсок, биринчи себеби бул аль-марат, оору себептүү. Башкача айтканда, кайсы бир киши орозо кармоодо ооруп аткан болсо дегени, эгерде орозо кармаса ооруп калуу коркунучу болуп аткан болсо, же болбосо бир адам ооруп атат, орозо кармаса ушул оорусунун айыгуусу дагы да кечеңдеп кете турган болсо, мына ушундай учурларда оору себептүү адам Рамазан орозосун кармабай турса уруксаат болуп эсептелет экен. Эми бул адамдын орозо кармагандыгына бул оорунун зыяны тиет экендигин кантип билебиз десе, анын ар кандай жолдору болушу мүмкүн. Мисалы үчүн бирөөлөр тажрыйбанын негизинде орозо кармаса эле ооруп калып, тажрыйбанын негизинде билип аткан болсо, демек мына ошол киши орозо кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет экен. Же болбосо ушул күмөнү үстөмдүүлүк кылып орозо кармасам ооруп калам деген ишеним көбүрөөк үстөмдүү болуп аткан болсо, мына ошондой учурда дагы орозо кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет дейт. Же болбосо ушул дарыгер, мусулман дарыгер мына ушундай оорусаң ооруң, мындай ушундай орозо кармасаң ооруң күчөп кетет, же болбосо ооруп каласың, сага орозо кармаганга болбойт деп айта турган болсо, мына ошондой учурда эмне болот экен? Орозо кармабай коюу уруксаат болуп эсептелет экен. Эми булар мына ушундай ыктымалдуулук болуп, орозо кармап калса ооруп калуу коркунучу болуп аткан болсо, же болбосо оорусу кечеңдеп кетүү коркунучу болуп аткан болсо, мына ушулар орозо кармабай койсо уруксаат деп айттык. Ал эми кимде ким эгерде орозо кармай турган болсо, чындыгында эле оорусу күчөп, мындайча айтканда денесинин бир бөлүгү же болбосо өзүнүн жанына коркунуч келе турган болсо, ушунчалык коркунучтуу оору болуп аткан болсо, анда ал киши орозо кармабай коюшу уруксаат эмес, балким милдет болот экен. Андай оорулуу кишилер орозо кармабай туруусу милдет болуп эсептелет экен. Себеби орозо кармап өлүп калса өзүн өзү өлтүргөндөй болот деп. Мына ошондой эгерде чындап оорусу күчтүү болуп, орозо кармаса өлүмгө алып бара турган болсо, андай кишилер орозо кармабай коюусу уруксаат эле эмес, балким эмне болот экен? Милдет болот экен, важип болот экен. Демек, биринчи себеп эмне болду? Оору себептүү болду. Эми оору дегенде ушул орозо кармаганда таасир бере турган оору боло турган болсо, болбосо мисалы үчүн бирөөнүн тырмагы ооруй турган болсо, же бирөөнүн колу ооруй турган болсо, же бирөөнүн буту ооруй турган болсо, мен ооруп атам деп орозо кармабай койгонго болбойт. Кандай оору болуш керек? Ушул орозо кармаса оорусуна таасир бере тургандай, ушул тамак жебей койсо же дары ичпей койсо ден соолугуна зыян боло тургандай оору боло турган болсо, мына ошолорго уруксаат болуп эсептелет экен. Айыккы чакта орозо кармабай турат. Эгер айыгып калган болсо, ошо Рамазандын ичинде айыкса, ошол күндөн баштап орозо кармап баштайт. Рамазан бүткөндөн кийин айыккан болсо, анда ошол канча күн кармабай калса, ошончо күндүн казасын кармап берет деп айтылат. Экинчиси ас-сафар. Орозо кармабай жүргөнгө, Рамазан орозосун кармабай койгонго уруксаат боло турган себептердин экинчиси бул сапар дейт. Сапар дегени кандай? Сапар дегени бул ошол жөө басканда, адам жөө басканда
3 күндө жете турганчалык аралыкты ниет кылып сапарга чыга турган болсо, мына ошону сафар, шариатта этибарга алынган сафар деп айтабыз дагы. Мына ошондой сафарга чыккан киши ораза кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет. Кандай гана сафар болбосун айырмасы жок. Эми кимде ким ушул сафарга чыкса деле мен ораза кармайм дей турган болсо, ал кылгандыгы жакшы болуп эсептелет. Башкача айтканда, сапарга чыккан адам ораза кармабай койсо уруксаат экен. А бирок мен ораза кармай берейин деп кармаса, анысы жакшы болуп, сооптуу болуп эсептелет экен. Сапар дегенде ошол жөө басканда адам 3 күндө канча жерге жетет, мына ошону айтабыз. Бул канча десе, мисалы үчүн 90 километр же 120 километр деп айтылышы мүмкүн. Бизде Кыргызстанда азыр 120 километр деп фатва беришти Аалымдар кеңеши. Мына ошондой 120 километрди ниет кылып сапарга чыга турган болсо, мына ошол киши ораза кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет дейт. Анан дагы бир көңүл буруучу маселе, ошол сафарга чыкканда дегени, эртең менен ооз бекиткенге чейин сафарга чыгып, анан кечинде ооз ачаарга чейин ошол максат кылган жерине жетпей турган болсо, мына ошол кишилерге гана уруксаат болуп эсептелет. Башкача айтканда, кимде ким эртең менен оозду бекитип алып, ораза кармап баштап, анан бир маалда эле сапарга чыккысы келип сапарга чыккан болсо, ал киши оозун ачпаш керек. Ал эмне кылыш керек? Кечке чейин оразасын аягына чыгарып бериш керек. Кимге уруксаат болот экен? Ошол оозун беките элек кезде, башкача айтканда эртең менен багымдаттын убактысы кире элек кезде сапарга чыгам деген, сапарга чыгууну ниет кылган киши, мына ошол киши гана ошол сапардын себебинен ораза кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет. Ал эми кимде ким ораза кармап алып, эртең менен ооз бекитип алып, андан кийин сапарга чыгам деп кала турган болсо, сапардын себебинен оозду ачып койгонго болбойт. Ал эмне кылыш керек? Кечке чейин оразасын кармап бериш керек. А бирок кимде ким билбестик кылып, эртең менен оозун бекитти, андан кийин сапарга чыгам деди дагы, мен сапарга чыгып баратпаймынбы деген шылтоо менен оозун ачып алган болсо, ал киши ошол күнкү оразанын казасын кийин кармап бериш керек, бирок каффарат милдет болбойт. Анткени бул сапарга чыгуу деген шылтоо менен оозду ачып алды, бул жерде шек болуп калды деген маселе келип чыгат. Демек, Рамазан оразасын кармабай койгонго уруксаат алган кишилер биринчиси оорулуу киши болду, экинчиси сапарга чыккан киши болду, үчүнчүсү аликрох деген мажбурлануу себептен. Бирөө келип ораза кармасаң өлтүрөм деп ушундай мажбурлай турган болсо, мына ошол киши дагы ораза кармабай койгонго уруксаат болуп эсептелет. Убактылуу, качанга чейин? Ошол мажбурлап аткан коркунуч кеткенге чейин. Качан ал мажбурлап аткан коркунуч кеткенден кийин оразасын кайра казасын кармап берет. Биз айтпадыкпы? Эгерде бир ооруп аткан болсо, ошол оорунун себебинен денесинин бир бөлүгү же болбосо өзүнүн жаны өлүп калуу коркунучу болуп аткан болсо, ораза кармабай койсо болот деп. А бул жерде бирөө келип ораза кармасаң өлтүрөм деп аткан болсо, демек бул жерде деле жанына коркунуч болуп атат, тиги жерде деле жанына коркунуч болуп атат деген кеп келип чыгат. Төртүнчүсү, аялдын кош бойлуу болуусу же болбосо аялдын бала эмүүсү, бул дагы ошол Рамазан оразасын кармабай коюуга эмне болот экен? Уруксаат болчу себептердин төртүнчүсү болуп эсептелет экен. Башкача айтканда, кайсы бир аял кош бойлуу болгон болсо, өзүнүн жаны үчүн же болбосо курсактагы балага зыян болбосун деген мына ошондой коркунучтун негизинде ораза кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет экен. Кийин кармап берет. Жана ошондой эле бала эмизген аял дагы өзүнүн жаны үчүн же болбосо ошол баласынын курсагы тойбой калабы, бала мачка болуп калабы деген коркунуч болгондуктан, мына ошол кишилер дагы эмне кылат? Мына ошол аялдар дагы ораза кармабай койсо уруксаат болуп эсептелет экен. Кимде ким мына ошондой өзүнүн жанына жана ошондой эле наристенин жанына коркуп аткан болсо. А бирок кимде ким коркпой турган болсо, эмизбей башка тамак берсе деле багыла турган болсо, эгерде ораза кармаса эч кандай өзүнө да зыян болбосо же балага да зыян болбосо, анда кармай берсе болот. А бирок кармабайм деп аткан болсо, ага уруксаат болуп эсептелет, кийин кармап берет. Бешинчиси ал-жуу вал аташ дейт. Бул дегени кандай? Өтө ачка болуп кетүү, өтө чаңкап суусап кетүү. Мына ушундай адамдар дагы эмне болот дейт? Ораза кармагандан бошотулат дейт. Башкача айтканда, кимде ким өтө ачка болуп кетип, мына ошол ачкалык себептен өлүп калуу коркунучу болуп аткан болсо, же болбосо бир адам ораза кармап атып өтө чаңкап кетип, анан ошол чаңкагандын себебинен өлүп калуу коркунучу болуп аткан болсо, бул кишилер дагы ораза кармагандан мындай оозун ачканга уруксаат берилет дейт. Кийин кайра казасын кармап берет. Эми ачка болуу дегенде, ораза кармаганда баарыбыз эле ачка болобуз.
Орозо кармаганды ысыктын күнүндө баарыбыз эле эмне болобуз? Суусайбыз, чаңкайбыз. Демек суусасак, ачка болсок оозубузду ачып алабыз дегенди түшүнбөшүбүз керек. Бул дегени кандай? Өлүп калуу коркунучу болгончолук деңгээлде өтө ачка болуп кетсе, же болбосо азыр суу ичип ийбесе, мына азыр өлүп калат деп аткандай коркунуч болуп аткан болсо, мына ошолор гана эмне кылыш керек экен? Оозун ачса уруксаат болуп эсептелет дейт. Бул жерде уруксаат болот дегени, ошол ушундай болуп өлүп калуу коркунучу болуп оозун ачып алган болсо, бир күндүк эле казасын кармап берет, ошол ачкан күнү болбосо каффарат милдет болбойт дегенди айткысы келет экен. Эми 6-чысы бул кибару син дегени адам өтө карып калгандыктан, өтө улгайып калгандыктан Шейхул Фани деп коет. Орозо кармаганга күч кудурети калбай ушунчалык деңгээлде карып улгайып калган болсо, мына ошол кишилер дагы мейли эркек болсун, мейли аял болсун, мейли абышка болсун, мейли кемпир болсун, мына ошолор эмне кылса болот? Орозо кармабай эле оозу ачык жүрсө уруксаат болуп эсептелет. Кимде ким өтө карып калган болсо, өтө улгайып калган болсо. Булар эмне кылат? Булар орозо кармабайт дагы ар бир күн үчүн бир кембагалга 2 маал курсагы тое турган тамак алып берет. 2 маал. Эртең мененки тамак жана ошондой эле кечки тамак алып бериш керек. Ар бир күн үчүн. Ар бир күн үчүн эмне кылыш керек экен? Бир адамга 2 маал тамак алып бериш керек. Же болбосо жанагы фитир садака деп туруп эсептеп чыгарып берип атпайбы? Мына ошол фитир садакада, мисалы үчүн буудайдын өлчөмү же болбосо арпанын өлчөмү деп чыгарып берип атат. Мына ошончолук өлчөмдөгү суммадагы акчаны бирөөгө садака кылып, ошол кедей адамга садака кылып бериш керек. Мына ошону фидия деп айтып коебуз. Ушинтип карып калган, улгайып калган адамдар орозосунун ордуна ар бир күн үчүн бирден фитир садаканын акчасын бериш керек, же болбосо ар бир күн үчүн бир адамдын курсагын 2 жолу эмне кылыш керек? Тойгузуш керек экен. Эми бул карып калган кишилерге дагы бир адам кошулат. Ал ким дей турган болсок, өмүр бою айыкпас ооруга кабылган адамдар дагы мына ушул карып калган адамдын катарына кошулат. Башкача айтканда, кимде ким бир ушундай бир ооруга чалдыкты, ал оорусу орозо кармагандан тосот. Ал киши анан ал оорудан өмүр бою айыкпайт. Ушу тейден ооруп жүрүп, бул оорудан айыкпастан өлүп кете тургандай, ушундай айыкпас дартка кабылган болсо, ал кишилер дагы жана карып калган абышка кемпир сыяктуу ар бир күн үчүн фитир садаканын өлчөмүнчө садака алат, же болбосо бир кишиге 2 маал тамак алып берет деген маселе келип чыгат. Ал эми кимде ким ушинтип айыкпас дартка кабылып, анан ар бир күн үчүн фидия берип жүрдү эле, анан күндөрдүн бир күнүндө Алла Таала шифа берип айыгып кете турган болсо эмне кылат? Баягы канча күн орозо кармабай турган болсо, ошол күндөрдүн казасын кармап бериш керек болот. Ал эми баягы берип жиберген садакасы, фидиясы, алар эмне болот? Өзүнчө эле сооп болуп калган болот дагы. Кайра эмне кылыш керек болот? Казасын кармап бериш керек болуп калат. Анан мисалы үчүн кээ бирөө мындай жөнөкөй эле бир оору менен оорушу мүмкүн, ал оорудан айыкса болот. Мына ошондой айыга турган оору менен ооруган адамдар дагы орозосун кармабай турат дедик. Бирок булар эмне кылат? Орозосун кармабай турат, анан кийин айыкканда орозосунун казасын кармап берет. А бирок кимде ким ушундай оору менен ооруп аткан болсо, айыга турган оору менен ооруп аткан болсо, анан мен ооруп аттым эле деп орозо кармабай, бирок ар бир күн үчүн фидия чыгарганга болбойт. Фидия чыгарганга кимге болот экен? Айыкпас дартка кабылган киши жана ошондой эле өтө карып калган, улгайып калган кишилер, мына ушуларга гана уруксаат экен. Же болбосо кимде ким жөн эле мындай ооруп, оорунун себебинен орозосун кармай албай жүргөн болсо, ал киши кийин казасын кармап берет, фидия бергенге ага болбойт экен. 7-чи себеп аль-жихаду фи сабилилла. Алла жолунда жихадка чыккан кишилер дагы орозо кармабай койгонго уруксаат болуп эсептелет дейт. Мына ушул 7 нерсени санап бердик. Бул 7 нерсе ушул Рамазан сыяктуу ушундай фарз орозолорду, фарз орозону, Рамазан орозосун кармабай ооз ачып жүргөнгө уруксаат боло турган себептердин 7-өөн санап бердик. Бул эми фарз орозого тийиштүү болду. Фарз орозого ушундай уруксаат болуп аткандан кийин нафил орозого андан бешбетер уруксаат деген сөз. Мисалы үчүн бир адам нафил орозо кармап баштады, кармап баштаганда ошол ооруп калган болсо, оозун ачып алат мисалы үчүн. Же болбосо бир адам ооруп аткан болсо, анан ооруп аткан адам мен нафил орозо кармайм дейби? Жок. Ага ал оорубай эмес, ден соолугу соо турган кезде деле нафил орозо кармоо өз ыктыярына коюлат. Кааласаң карма, кааласаң кармаба дегенчи. Ал эми ушундай өз ыктыярына коюлган киши өзү ооруп аткан учурда дагы
орозо кармайм десе, ал андан 5 бетер эмне уруксаат болот деген сөз. Башкача айтканда, ооруп аткан киши Рамазандын орозосу сыяктуу фарз болгон орозодон кармабай тур деп уруксаат берилип аткан болсо, ал эми нафил орозону сүйлөшүп кереги жок деген маселе келип чыгат. Бул эми эмне болду? Фарз орозого тийиштүү болду. Эми биякта бир жаңы маселелер бул кандай десе, нафил орозону кандай учурда ачсак болот? Мына ошол тууралуу айтып берет экен. Негизи Рамазан орозосу фарз дедик. Анан каффарат орозолору алар важип деп кийин айтабыз. Мурунда айттык. Анан нафил орозо деген бар. Булар кандай? Дүйшөмбү күнү жана ошондой эле бейшемби күнү орозо кармоо, же болбосо жума күнү орозо кармоо, же болбосо жанагы Рамазандан кийин Шаввалдын 6 күнүндө орозо кармоо деген сыяктуу адамдын өз ыктыярына коюлган. Кааласаң карма сооп ал, кааласаң кармабай койсоң деле уруксаат деген нафил орозолор бар. Эми ким нафил орозону кармап киришип алган болсо, эртең менен оозун бекитти, же болбосо эртең менен уктап калып, көзүн ачканда мен бүгүн орозо кармайм деп эчтеке ичпестен жебестен нафил орозо кармап киришкен болсо, башында уруксаат болгон нафил орозого киришип алгандан кийин ал орозо эмне болуп калат? Аягына чыгарып бериш милдет болуп калат. Башкача айтканда, ким өз ыктыярында болгон нафил орозого киришип алган болсо, орозо кармап баштап алган болсо, эми баштадыңбы, баштагандан кийин аягына чыгып бер деген сөз келип чыгат. Аягына чейин, күн батканга чейин орозону бузбастан улантып берүү милдет болуп эсептелет. Ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн жөн эле отурабыз, нафил намаз окусак дагы болот, окубасак дагы болот. Анан бирөө келди дагы мен нафил намаз окуйм деп Аллаху акбар деп намазга киришкен болсо, кириштиби, киришкенден кийин болду, аягына чыгып бериш милдет болот. Мына ошондой нафил намаз болсун, нафил орозо болсун, киришкенден кийин бузбастан аягына чыгып бериш милдет болот. Бирок нафил орозого киришип алгандан кийин аягына чыгарып бериш милдет болот дегенибиз менен кээ бир учурларда нафил орозону ачканга туура келип калат экен. Мына ошол ачканга туура келип калган себептер кайсылар, ошолорду айтып берет экен. Биринчиси аддияфа, бул эмне? Конок себептүү. Конок себептүү дегени, мисалы үчүн мен нафил орозо кармадым, анан үйгө коноктор келип калыптыр. Коноктор келгенде аларга тамак беришим керек, урматташым керек, сыйлашым керек. Аларга тамак берип атып, бирок өзүм ороз элем деп жебесем, алар менден тартынып, уялып тамак жебей калышы мүмкүн. Мына ушундай себеп менен оозумду нафил орозону ачып ала турган болсом уруксаат. Же болбосо орозо кармап алдым эле, нафил орозо кармап аттым эле, бирөө конокко чакырып калды. Анан чакырган жерден калба деп, чакырган жерге бардык эле, баргандан кийин орозомун деп тамак ичпей отурсак, анда дагы ыңгай сабал жаралып калат. Мына ушундай учурда дагы нафил орозону ачып алса уруксаат болуп эсептелет экен. Бирок уруксаат болуп эсептелет деген сөз ушу тейден болду кутулуп кетесиң деген сөз эмес. Кайра эмне кылыш керек? Кийин казасын кармап бериш керек. Эч ким конокко чакырбай турган күнү, же болбосо эч ким конокко келбей турган күнү ушул нафил орозону бузуп алганыбыз үчүн кайра ордуна бир күн кармап берүүгө милдеттүү болуп эсептелебиз. Экинчиси ал-халф дегени, бул дегени эмне? Касам ичүү. Мисалы үчүн мен нафил орозо кармап алдым эле, анан бирөө касам ичти. Сен оозуңду ачпасаң, мисалы үчүн мындай болсун, тигиндей болсун деп шарттарын айтып касам ичти. Мына ушундай касам ичкен учурда ошол адамга ырайым кылып, ошол адамга боорумду оорутуп, эмне кылышым керек? Оозумду ачып тамагын ичип коюшум керек. Эгер деле оозумду ачпай тамагын ичпей койсом, ал кишинин жанагы касам ичпедиби? Касамдын аркасындагы шарттарын аткарыш, мисалы үчүн аягына талак түшүп калса, же болбосо дагы бир иштерди айткан болсо, ошолор милдет болуп кала турган болсо, мына ушундай учурларда ал кишиге боорум оорутуп, эмне оозумду ачып алсам, нафил орозодо оозумду ачып алсам уруксаат болуп эсептелет экен. Бул жерде дагы оозду ачкандан кийин кайра казасын эмне кылып берем? Кармап берем. Үчүнчүсү биррон лил валидейн, ата-энеге жакшылык кылып, ата-энеге баш ийүү максатта нафил орозону ачса болот дейт. Башкача айтканда, ким нафил орозо кармап баштаган болсо, аягына чейин чыгып бериш керек. Бирок нафил орозо кармап алгандан кийин атасы чакырып тамак берип калган болсо, же апасы чакырып тамак берип калган болсо, тамак пышты, чай ичип кет дей турган болсо, мисалы үчүн ороз элем деп кетип кала турган болсо, ата-энесин укпагандык деген сүрөт табылып калгандыктан, ата-эненин айтканын угуш максатта нафил орозону ачып алсам уруксаат болуп эсептелет экен. Бул жерде дагы ошол ата-энени угуп оозду ачкандан кийин нафил орозодо, кийин намаздын орозонун казасын кармап беришим керек. Төртүнчүсү тоатан лизауч, күйөөгө баш ий максатта. Кайсы бир аял нафил орозону өз алдынча эле кармабайт. Нафил орозо кармаш үчүн күйөөдөн уруксаат сураш керек негизи.
Эми кайсы бир аял нафил орозого кармап киришип алгандан кийин аягына чыгып бериш керек болчу. Бирок аягына чыгарбастан эле күйөөсү келип аш деп аткан болсо, же болбосо ушул оозду ачканга туура келип кала турган болсо, анда дагы оозду ачканга уруксаат болуп эсептелет экен. Бешинчиси тоатан лил мустажир. Мисалы үчүн бир адамдарды жумушка алып, акчасын төлөп берет дагы жумуш кылдырып, кызмат кылдырышы мүмкүн. Анан бир адам эмне кылыптыр? Сен менин жумушумду бүткөрүп берип кой деп акча берип кызмат кылдырып аткан адам орозо кармап алган болсо, анда ошол орозо кармагандык себептен талап кылынган жумушту жакшы аткара албай калышы мүмкүн, жумушка тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Мына ушундай учурда дагы нафил орозо кармаган адам ошол жана акча төлөп берип жаткан адамдын кызматын жакшы кылып бериш максатында оозду ачып алса уруксаат болуп эсептелет экен. Булардын баардыгы ушул нафил орозого тийиштүү, оозду ачып алса уруксаат боло турган себептер жөнүндө айттык. Демек, бул жерден билинди, кимде-ким нафил орозо кармагандан кийин себепсиз эле оозду ачып алганга болбойт. Мисалы үчүн нафил орозо кармап баштады, анан эч кандай конок дагы келген жок, же конокко да барган жок, же күйөөсү аш деген жок, же ата-энеси тамак иштеген жок, мисалы үчүн. Же тамак ичпей койсо, мисалы үчүн ата-энеси таарынбай турган болсо, же болбосо бирөө касам ичпесе, айтор жогоруда айтылган себептер табылбаса деле оозду ачып алган болсо болбойт. Орозо баягы тиги уч качкандан кийин түшө качпа дегендей, нафил орозону кармаганга киришип алгандан кийин аягына чыгарып бериш керек. Эми ушул аягына чыгарып берүүдөн жогоркудай себептер табыла турган болсо, оозду ачып алсак болот экен. Бирок болот экен дегендин мааниси кийин кайра казасын кармап беришибиз керек. Мына ушинтип биз фарз болгон Рамазан орозосун кимдер кармабай койсо болот, жана ошондой эле нафил орозону кимдер оозун ачып алса болот, ошолор тууралуу сүйлөштүк. Эми мындан кийин болсо каффарат тууралуу айтып бермекчибиз. Каффарат деген эмне? Рамазан орозосу ар бир мусулманга, эркек болсун, аял болсун, балакатка жеткен болсо, акыл эси толук болгон болсо, Рамазан орозосунда орозо кармап берүү милдет болуп, фарз болуп эсептелет. Кимде-ким балакатка жете элек болгон болсо, ага фарз эмес. Же кимде-ким балакатка жетти, бирок акыл эси жайында эмес болгон болсо, ага дагы фарз эмес. Же болбосо кимде-ким жана биз айткандай себептер табылып сапарда жүргөн болсо, же оорулуу болгон болсо, алар дагы убактылуу кармабай турса болот. Ал эми кимде-ким акыл эси жайында туруп, балакатка толуп, өзү мусулман болуп туруп, ден соолугу чың болуп, сапарда болбостон, жөндөн жөн эле орозо кармабай койсо, чоң күнөө ишти кылган болот, бир фарзды таштаган болот. Ал эми кимде-ким орозо кармап, Рамазан орозосун баштап киришип алгандан кийин, ал дагы эмне кылыш керек? Канча күн Рамазан орозосу боло турган болсо, ошончо күн орозону баардыгын кармап бериш керек. Эми кимде-ким Рамазан орозосун кармап киришкенден кийин атайлап туруп оозун ачып алган болсо, мына ушул оозун ачып алган күндөрдүн казасын кармап берет. Ал баарыбызга белгилүү болду. Андан сырткары дагы бир каффарат деген нерсе бар. Бул дегени кандай? Кимде-ким Рамазан орозосунун атайлап ачып алган болсо, ошол Рамазан айынын урматын сактабагандыгы үчүн ал адам 60 күн кийин удаама орозо кармап бергенге милдеттүү болуп калат. Каффарат деп мына ушуну айтып коебуз. Эми кимде-ким ушул Рамазанды атайлап туруп ачып алган болсо, мына ошол киши 60 күн кийин жаза иретинде удаама үзбөстөн эмне кылыш керек? Орозо кармап бериш керек. Мына ошону эмне дейт экенбиз? Каффарат деп айтып коет экенбиз. Бул жерде ушул 60 күн орозо кармап бериш керек деген ушул каффараттын бир түрүн айтып атам. Болбосо 60 күнгө чейин кул азат кылыш керек деген бар. Эми азыркы заманда кул жок, ошон үчүн дароо эле 60 күндү айтып кеттик. 60 күн орозо кармап бериш керек. Ал эми кимде-ким 60 күн орозо кармаганга кудурети жетпей турган болсо, демек ал 60 кедей адамды курсагын 2 жолу тойгузуш керек дейт. Эртең менен бир тамак, кечинде бир тамак алып берип, 60 мискинди эмне кылыш керек дейт? Курсагын тойгузуш керек дейт. Эми бир адам орозо кармады дагы, анан Рамазан орозосунда атайлап оозун ачып алды. Эми ушул атайлап оозун ачып алганда эмнелерди жеши мүмкүн? Бирөөлөр мисалы үчүн суусап кетип суу ичиши мүмкүн, бирөөлөр тамак жеши мүмкүн, бирөөлөр мисалы үчүн мисалда темир жеши мүмкүн, бирөөлөр мисалы үчүн бир кашык туз жеп ийиши мүмкүн. Айтор кандай гана болбосун, Рамазанда атайлап оозун ушундай бир нерселер менен ачып алышы мүмкүн. Эми ушул
Рамазанда атайлап туруп оозун ачып алганда эмнелерди жеп ачып алгандыгына карабастан баардыгына эле кафарат милдет болобу? Жок. Рамазан айында атайлап оозун ачып алган кишиге кафарат милдет болуш үчүн ошол адам оозун ачып алган нерсе адам жанагындай умтулуп жейин деп ушундай аракет кылып анан ушул жегенде ырахат ала тургандай же болбосо ошол жанагындай адамга жагымдуу боло тургандай нерселер менен оозду ачыш керек. Башкача айтканда суу ичкен болуш керек же тамак жеген болуш керек же болбосо адам кызыгып мындай жей турган ошол жегенде ырахат ала тургандай нерсени жеген болуш керек. Ал эми кимде ким андай кылбай турган болсо, башкача айтканда андай сүрөт табылбай турган болсо, андай учурда эмне болбойт? Кафарат милдет болбойт. Мисалы үчүн бир адам Рамазан айында атайлап туруп тамак жесе, демек ага 60 күн кафарат милдет болот. Же болбосо кимде ким Рамазан айында атайлап туруп оозун ачып суу ичип ийген болсо, демек ага 60 күн кафарат милдет болот. Эмнеге? Анткени суу ичкенди адамдын баардыгы эле жакшы көрөт. Суу ичкенде адам рахат алат, тамак жегенде да ушундай болот. Эми бир адам мисалы үчүн Рамазанда атайлап туруп оозун ачты, бирок оозун эмне менен ачты? Мисалы үчүн бир кашык тузду алып туруп жеп ийген болсо, ооз ачылып калды туура. Бир күн казасын кармап берет. Бирок ал адамга 60 күн кафарат милдет болбойт. Себеп дегенде ал тузду адамдар ырахат алып жей турган нерсе эмес. Бир кашык тузду ким жейт мисалы үчүн? Антип жегенде дагы ачурканып, мындайча айтканда ырахат албай турган нерсе менен ачкандыктан мына ушундай жерлерде эмне болбойт экен? 60 күн кафарат милдет болбойт. Же болбосо кимде ким Рамазан айында күндүз күнү аялы менен кошулуп алган болсо, ал дагы атайлап Рамазанды оозу ачты деп 60 күн орозо кармап берүүгө милдеттүү болот. А бирок кимде ким Рамазан айында аялы менен эмес, мисалы үчүн мастурбация кылган болсо, анда эмне болот? Анда дагы эмне бир эле күн казасын кармап берет, дагы 60 күн эмне болбойт? Кафарат кармабайт. Эми 60 күн кафарат кармабайт десе, боло берет экен деп ойлоп албашыбыз керек. Бул жерде ошол кимдерге кафарат милдет болот, кимдерге кафарат милдет болбойт, мына ошолор тууралуу айтып атат. Эми ушул кафарат деген эмне экен? Кафарат деген биринчиси ал бир кулду азат кылыш керек дейт. Эми азыркы заманда кул жок болгондуктан экинчи кезекке келебиз. Баягы бизде неме бар го? Ким намаз окуусу келген болсо, намаз окуй турганда эмне кылыш керек? Даарат алыш керек суу менен. Суу жок болгон болсо, анда таяммум алыш керек. Же болбосо бир адам намаз окуш үчүн эмне кылыш керек? Туруп алып, кадимкидей намаз окуш керек, рүкү сажда кылып. Бир адам турганга кудурети жетпесе, отуруп алып намаз окуш керек. Отурганга кудурети жетпесе, жатып алып намаз окуш керек деген сыяктуу кафарат милдет болот экен. Кандай кылыш керек экен? Биринчи кул азат кылыш керек дейт. Бирок азыркы заманда кул жок. Эмне кылат дейт? Экинчи кезектеги нерсе бул 60 күн удаа орозо кармаш керек. Ал эми кимде ким 60 күн орозо кармай албай турган болсо, анда 60 мискинге 2 маал тамак алып бериш керек дейт. Эми 60 күн удаа орозо кармаш керек дегендин мааниси ушундай: 60 күн ортодо үзбөстөн орозо кармап баштадымбы? Мына ошол баштагандан баштап 60 күн тынбай, ортодо бир күн ачып койбостон, ортодо бир күн айт болуп кетпестен 60 күн тынбай удаа оозумду ачпай орозо кармап беришим керек. Оозумду ачпай деген эми ошол 60 күн болгучак таптакыр эчтеке жебей эмес. 60 күн кадимкидей орозо кармашым керек. Эртең менен орозо кармап баштайм дагы, кечинде күн батканда тамак жейм. Эртеси күнү кайра орозо кармайм, кечинде ооз ачканда тамак жейм, кадимкидей эле. Бирок 60 күн ортодо бир күн калып калбастан 60 күн удаа орозо кармап бериш керек. Бул ушул кафарат орозосу деп айтылат. Кимде ким Рамазандын урматын сактабай, мына ушинтип Рамазандын орозосун урматын бузгандыгы үчүн мына ушундай эмне болот дейт? 60 күн орозо кармап берүү кафарат болуп эсептелет. Эми дагы бир маселе. Бул кандай маселе? Биз айттык, кимде ким баландай себептер болгон болсо, орозо кармабай койсо уруксаат деп айттык. Эми мисалы үчүн мындай сүрөттөр болуп калышы мүмкүн. Бир адам эртең менен орозо кармайын, ооз бекитейин десе, ооруп атыптыр. Анан ооругандык себептен орозо кармабайм деп ооз ачык жүрөт. Ошентип ачык жүргөн кезде эле оорусу кетип айыгып калыптыр. Ал эми эмне кылат? Мисалы үчүн ниет кылуу убактан өтүп кетти, орозо кармабай баштаган болчу күнүн. Анан эле эмне болуп калды? Түштө ден соолугу чың болуп калды. Орозо кармаганга жарактуу болуп калды. Ал эмне кылат?
Ал орозо кармайын десе, орозо кармагандан жетишпей калды. Ал эмне кылат? Кечке чейин эмне кылат? Тамак жебей орозо кармаган адамдарга окшошуп жүрөт дагы. Эртеси күндөн баштап орозо кармайт, анан мурунку өтүп кеткен күндөрдүн казасын кармап берет. Мына ушундай эмне дейт, мисалдарды айтып берди. Мына ушуну менен биз орозо тууралуу, орозонун аныктамасы тууралуу, анын түрлөрү тууралуу, орозодо ниет кылуу тууралуу жана ошондой эле орозодо кимдер Рамазан айында орозо кармабай жүрсө уруксаат, мына ошолор кишилердин түрлөрү тууралуу жана ошондой эле нафил орозону кимдер ачып алса уруксаат болот, алар тууралуу, андан сырткары Рамазандын эмнеси, каффараты тууралуу сүйлөштүк. Эми Рамазанда кимде ким кандайдыр бир себеп менен Рамазанда канча бир күн орозо кармай албай кала турган болсо, кийин казасын кармап берет дедик. Казасын кармап берет дегенде казаны кантип кармайбыз, мына ошол тууралуу. Биз буга чейин айтканбыз, Рамазан орозосун жана ошондой эле нафил орозосунда ниет кылганда кандай ниет кылат элек? Кечинде шамдын убактысынан баштап эртеси күнү чоң шашке маалга чейин ниет кылсак, ниетибиз жарактуу болуп эсептелет дагы, Рамазаныбыз дагы, нафил орозобуз да жарай берет болчу. Мисал келтирели. Мисалы, бүгүн орозо кармап атабыз, эртең дагы Рамазан да, эртеңки орозого дагы ниет кылышым керек. Качан ниет кылышым керек? Кечинде күн баткандан баштап мен эртең орозо кармайм деген ниетим болуш керек. Же болбосо, кечинде ниет кыла албай калдык, түнчүндө да ниет кыла албай калдык. Эми эмне кылабыз? Эртең менен саарлыкка туруп, ошол саарлыкты жеп бүгүн орозо кармайм деп ниет кылабыз да. Тилибиз менен айтпасак дагы жүрөгүбүздө ниет болот. Мына ушундай ниет болуш керек. А бирок эртең менен саарлыкка турбай да уктап калыптырбыз. Анан эле эмне кылдык? Багымдатка турдук. Багымдаттын азаны айтылып бүткөндөн кийин 5 мүнөт, 10 мүнөт өткөндөн кийин, жарым саат өткөндөн кийин айтор күн чыккычакты турдук. Ошол убакта тургандан кийин дагы эч нерсе жебештен, эч нерсе ичпестен ниет кылып койсок, Рамазан орозобуз жарай берет. Же болбосо кээ бирөө мисалы үчүн уктап калыптыр, багымдатка да жетишпей күн чыгып кетиптир. Эртең менен таң атпай үрүң бараңда турса эле саат түшкү мисалы үчүн 11 болуп кетиптир. Мына ошондой учурда дагы эч нерсе жебестен, эч нерсе ичпестен орозо кармаса Рамазан жарай берет. Биз айтпадыкпы, чоң шашке маалына чейин эбе, жанагы 5-нин убактысына чейин 1 саат мурун, 1,5 саат мурун мына ушинтип ниет кылса, орозосу жарактуу болуп эсептеле берет. Нафил орозо дагы мына ушундай. Ал эми каза орозо же болбосо каффарат орозо, буларда эмне кылыш керек? Ниетти түнчүндө гана кылыш керек. Башкача айтканда, чоң шашке маалга чейин ниет кылам деген андай шанс жок. Кимде ким каза орозо кармаш керек боло турган болсо, мисалы үчүн менин былтыркы Рамазан айдан калып кеткен 1 күндүк орозом боло турган болсо, анын орозосун кармап бериш үчүн ниетти кандай кылышым керек? Ниетти кечинде шамдын убактысынан баштап эртең менен ооз жаба турган убакытка чейин ниет кылып жетишип калышым керек. Мына ошол ниет кылып, эртең мененки багымдаттын убактысына чейин ниет кылып жетишип калбай турган болсом, анда каза орозо кармай албайм ал күнү. Себеп дегенде, каза орозо кармаш үчүн ниетти эмне кылышыбыз керек? Түнчүндө кылышыбыз керек. Түнчүндө дегени күн баткандан баштап эртең мененки ооз жаба турган убакытка чейин бүгүн мен баланча күнкү орозонун казасын кармаган атам деген эмне болуш керек? Ниет болуш керек. Эми баланча күн дегени былтыркы Рамазандын мынчанчы числосундагы каза деп анын баарын айтып отурбайбыз. Акыркы каза кылган орозомдун казасын кармаган атам деп акыркы дейп кете турган болсок, мына ошондо эмне болот? Туура болгон болот. Мына ушинтип эмне каза орозодо ниет кылууда эртең менен ооз жапканга чейин эмне кылышыбыз керек? Ниет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн бир мисал, бир адамдын былтыркы Рамазандан казасы бар. Анан ал каза орозо кармайын деп жүрөт, кармай албай атат. Анан күндөрдүн бир күнүндө кармайын деп аткан. Кечинде тиги шамда ниет кылган жок, куфтанда ниет кылган жок. Эртең менен саарлыкта ниет кылайын деди эле, анда да ниет кылып жетишкен жок. Көзүн ачса эле мисалы үчүн күн чыгып кетиптир. Анан эчтеке жей болчу, эчтеке иче болчу. Ал эмне кылат? Мен ушул бүгүн орозо кармайм, ушул орозом баягы казанын ордуна дей турган болсо, анысы жарабайт. Себеби эмне болду? Себеби ниет кылуусу
ооз жапкан убакытка чейин кылып жетишип калыш керек болчу. А бул киши жетишпей калды, мына ошондуктан болбой калат. Демек, каза орозо кармоодо ооз бекитүүчү убакытка чейин ниет кылып калышыбыз керек экен, баланча орозонун казасы деп жүрөгүбүз менен ниет кылып жетишип калышыбыз керек. Ал эми азыркы биз кармап аткан Рамазан орозосунда жана ошондой эле кимде ким нафил орозо кармайм дей турган болсо, ал адам чоң шашкен маалга чейин эч нерсе жебесе, эч нерсе ичпесе, мына ошол чоң шашкен маалга чейин ниет кылып калса, ниети дурус болот дагы, орозосу дагы дурус, туура болуп эсептелет. Мына ушуну менен биз орозого тийиштүү өкүмдөрдү ошол колдон келишинче айтып бергенге аракет кылдык. Ушуну менен орозо тууралуу бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан көрүшкөнгө чейин аманчылыкта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.